Саламатсыздарбы, замандаштар? Кутман күн барыңыздарга. Бүгүн Кудайдын буйругу менен 2023-жылдын 5-июнү болуп калды, жайдын 1-айы. Жалпыңыздарга Санкт-Петербург шаарынан жалындуу салам. Мен кыска эле билдирүү кылайын деп турам. Буга чейинки берүүлөр боюнча тактап айтканда Адаган Кимсанбаевичтин тегерегиндеги окуялар боюнча ошондой эле ал кишинин мүнөзү, учурдагы кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселеси боюнча туурабы туура эмес, ошондой эле азыркы таптагы эл өкүлдөрүнүн чыныгы жүзү боюнча сөз кылып келдик. Бул боюнча ар ким ар кандай пикирлерди калтырып комменттерди жаздыңыздар. Терең ыраазычылык. Себеби баары бирдей ойлонбойт. Ар бирибиз өзүбүздүн акылыбызга жараша дегендей, баамдап көргөнүбүзгө жараша пикир калтырганга укуктуубуз. Кээ бир замандаштар жазып атасыздар, сен Мадымаровду башкача сүйлөдүң элең, колдоп сүйлөп аттың элең дегендей. Анан бүгүн сени бирөөлөр коркутту же канча акча берди, башкача сүйлөп калыптырсың деген пикир калтырыпсыздар. Жок, бир туугандар, андай эмес. Биз бир тараптуу эле бирөөнү жамандап же шыбай бергенден алыс болуп туруп, ошол кишини кайсы гана киши болбосун, эл өкүлү болгондон кийин элдин белгилүү инсандары болгон соң, алардын оң жана терс сапаттарын сөзсүз түрдө чогуу карап, чогуу далилдеп айта билгенибиз бул чыныгы жолдоштук, достук болуп эсептелет. Ошондуктан мен эч ким коркуткан жок, коркута албайт дагы. Мен бир эле жараткандан корком. Анткени мен эч кимге күнөөлүү иш кылган жокмун. Бирөөнү жок жерден жамандап же бар нерсени жок кылган жокмун. Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр. Да, туура эле мен дагы деле айтам, Адаган Кимсанбаевичтин учурдагы башкы прокурор тарабынан кылмыш ишин козгогонго аракеттери бул акылга сыйбаган иш. Ал киши жоопко тартыла тургандай эч нерсе кылган жок, негиз жок. Ошон үчүн баарыңыздар терең ойлонуп, туура анализ жүргүзсөңүздөр жакшы болмок да. Анан экинчи маселе, Мадымаровдун мүнөзү боюнча дагы баса белгилеп айттым. Бул чындык, достор. Бул кишинин жакшы сапаттары эбегейсиз чоң, билимдүү, тажрыйбалуу, өтө такшалган, курч, миздүү саясатчы. Бул талашсыз. Ошол эле учурда бул кишинин терс сапаттары дагы жок эмес, бар да. Бул нерсени эмнеге биз жаап жашырышыбыз керек? Бул нерсени ачык айтышыбыз керек. Мен мисалы күн сайын эле баары менен эмес, кээ бир мындай мамилебиз туура келген агалар, инилер бар. Адаган Кимсанбаевичти көп жылдан бери колдоп, кубаттап келген. Ошол кишилер менен пикир алмашып турабыз. Алардын дагы көпчүлүгү айтып келет, бул кишинин өтө ушундай өзүнө өзү минус чогулткан мүнөздөрү абдан өкүнүчтүү депчи. Мен айтам, ошентип айтпайсыңарбы? Дебейсиңерби? Дегенде бул көп киши, мен аттарын атабай эле коеюн, тартынышат, койчу орто жолдо жаман көрөнөбүз дегендей түшүнүктөр менен айтканга ооздору барбай келет. Бирок бул нерсени мен чыныгы Адаган Кимсанбаевичтин душманы эмес, чыныгы түз көз караштагы мурдадан байкоо салып жүргөн, колдоп да жүргөн, дагы да колдоймун Кудай буйруса. Жакшы сапаттары мен үчүн сыймык. Бул кишинин тажрыйбасы мен үчүн өтө бийик. Ат көтөргүс, жакшы иштерди, жакшы мыйзамдарды жазган. Бул нерселерин мен эч качан унутпайм, сыймыктанам. Ошол эле учурда эл өкүлү, эл атасы болгонго татыктуу инсандардын баш сабында турган киши өзүнүн алып жүрүү мүнөзүн оңдоого милдеттүү. Анткени жалпы эл бул кишиден чоң үмүт этип турат. Балким келерки Кыргыз өлкөсүнүн жол башчысы болуп калышы толук ыктымал. Ошон үчүн биз чыныгы көз караш менен, түз көз караш менен ар тараптуу, бир эле тараптуу эмес,
пикирлерди бирок жоктон бар кылып же барды жок кылбай болгонун болгондо айтып деп турганыбыз бул чындыгы достук мамиле болуп эсептелет. Ушул нерсени унутпасак.